bir 10 metrece ыргыйт экен. Бул ыргып барып түшүп, кайта келип капотко келип жармашып, вообщем мындай жатпайт болчу. Мен аны көрүп кыйкырып ыйлап, bir kol иштебей калса, bir буту ушундай болуп калса кандай жашоо болот? Ушуну мындай түздөш керек да, мындай түздөп операция кылабыз деген. Ал түгел телефондун номерун өчүрүп салышты. Ошол менен дарексиз болуп жоголушту. Ошол бул ообщем менен өлүп болуп жатып калган. Муну адам болот деп эч ким ойлогон эмес. Колум мындай балам мына. Ичке бол мына мунун да мынягы иштейт. Мунун да мынягы иштебей калган да мына. Бул машина уруп кетет Жалал-Абадта. Уруп Турмуш кургум келет. балалуу болсо келет. Балалуу болгум келет. Саламатсыздарбы, Адыл Жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Өзгөн районундабыз. Бул жерде Султанова Төрайым аттуу жаран бизге кайрылган болчу. Жардам сурап сиздерден. Сиздерге кандай жардам керек болуп атат, эмне болуп атат, кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Бул менин кызым болот. Аты ким? Султанова Гүләмия. Биз ушу эмнеге муктажбыз, ушунун колу жакшы иштеп келсе, чет мамлекетке барып, ушуну көрсөтсөк дейбиз, кайрылсак дейбиз. Бутун Бишкекке эң эме калган, мындай орчунда операциясы калган, катык операциясы. Ошо тизени түздөш керек, ошондо кичине эме болуп басат. Басат дегенде, мындай мурунку эмеге келбесе дагы, мындай басып кеткен көзүн тирилин кылганга жарайт дегенде. Эми ошону көрсөтсөк деп атабыз, элден кайрылабыз. Бизге жардам кичине алалынча, жогалынча дегендей кылып жардам берсе деп суранабыз да. Ошол. Кызыңыздын буту менен колу иштебей калышына эмне себеп болду, эмне болду эже? Бул машина уруп кетет Жалал-Абадта. Уруп кетип, аерден кичине карамыш болду, анан бир 150 миңге жакын пул берди. Ал пул эч белеге жарабады, чыккыча эле жерде жок болду. Ошо Жалал-Абадтын өзүндө эле. Алар бизди алдап койду, эметкенден кийин кайрылабыз, сотту жаап кое бергиле. Анан биз өзүбүз кайрылабыз деди. Мен ага баягы ишендим, жакшы эле адамдар экенин, кайрылса керек да. Каяктан кайрылат? Ал түгел телефондун номерун өчүрүп салышты. Ошол менен дарексиз болуп жоголушту. Ошентип анан кийин ошондон бери мен өзүм сүйрөп жүрөм. Аябай доход аябай эле кетти. Акалар, укалары аябай жардам берди. Бир акасы чегин сатып берди. Калганы пулдай жардам берип, 4 жолу барсак 4 жолу тең оңор пул кетеби. Ошондой кылып ушу кызымды ушун сүйрөп, мурункуга караганда Кудайга шүгүр, мурун постельный болуп кыйын жатып калган. Азыр кичине туруп таяк менен кичине басат. Басып дарман жок, буттар калтырап эме болуп кетет да, алыс жакка баса албайт. Эшикке кичине чыгып өзүнүн сарасын төгүп келгенге жарады да, эми мына быйыл ошондой болуп калды. Ошол балам ушинтип отурабыз, кайрылбайлык десек, эми мына кызымдын келечеги кандай болот кой. Ушуну мен өлгүчө кичине эмнеге намуздалайлык, эми оорулуктун намызы болот. Бул эменин намызы жок, эми ушу кызымды тикелеп алсам эле мага мөрөй ошол балам. Ошонун үчүн ошентип силерге кайрылып атабыз. Эң эметкенибиз эле ошол. Ушу кызым жакшы болуп кетсе, өзүнүн тирилигин кылса, анан биз толук районбуз, ушуга деле өкмөтпү же жөнбү ушу чек берсе, ушу кызым мен көзүм тиригинде ушуга үй салып берсекпи дейбиз, өзүбүздүн оюбуз. Чек эле тийип калса бир жерден. Ошо эметип берсек дейбиз балам. Там салып берсек дейбиз. Өзүнүн тирилигин өткөрө берсе, кичине бутуна тикелең болса. Бир жылдан бери азыр өзү сыртка чыгып басып, сыртка көп эле чыга албайт, бирок чыгып сарасын төгүп келет. Мурун мен постельный жатып калып, сарасын өзүм горшок менен төгүп тазалап берчү элем. Кудайга мен кала шүгүр үчүн чыксасынан. Ушинтип кичине эме болуп калды. Басып, кичине эшикке чыгат, анан дам алган жерде дам алып кайта келет үйгө таягы менен. Сарасын эшикке горшогуна төгүп келет өзүнүн. Туалетке отура албайт. Бакындай горшокко отурат. Ошол балам мен. Ошол окуяга канча жыл болду? Жоксуна? 6 жыл болду. 2016, 2015 беле. Ал эсимден деле чыгып калды. Мына эмелери бар, документтери бар. Бессрочный кылып эмеге чыгарттым. Анан башы дагы курут. Башы дагы операция болгон. Мунун баары жок эле калган эмес да. Кудай таала мен ушунчалык кимге борорду, же кызым жаш эмесине өзүнүн ак жүрөк эметкенине борорду Кудай таалам. Бул ообщем менен өлүп болуп жатып калган. Муну адам болот деп эч ким ойлогон эмес. Сүйрөп жүрүп Бишкекке өзүм сүйрөп алып барып, сүйрөп алып келем. Операция кылдырам, путун ушу гипске таңдырып, сулайтып алып келем. Эми Кудай таалам да борору да мунун атасы болгосо,
ушуга да бир Кудайым борборун дедиби, ошондой болду да балам эми эсасы бул. Баш ооруйт, анан ар 6 ай сайын жатып турабыз леченияга. Жакында өзүм дагы ушу нервтен өзүм дагы ооруп калдым. Өзүм барып ошо жатып дарыланып атам балам. Антпесем болбойт экен, алдын албасаң болбойт экен ар нерсени. Ошентип жүрөбүз балам эми ушундай тирилик. Сиздер Өзгөнүн Чангет айылынан болосуздар. Чангет айылынан. Ошол анан көбүнчө ушул паске келип, кызымкына келебиз, 2-3 күн ушул жерде турабыз. Анан кийин бишкек келсек ушул жерден кетебиз, Ошко келсек ушул жерден кетебиз, кайта келет дагы дам алабыз. Эми жашоо тоо жерди ким билесиң балам эми. Ошондой. Бул азыр прогресс айылы. Бул прогресс айылы ошо элден кайрылабыз, ушу алдын жетишинче ушу эме кылса дейбиз да. Жардам берсе дейбиз. Сиз азыр канча жаштасыз? 35. 35 ошол бул бутуна операция жасаш керек бекен ошондо? Путка жасаш керек. Эң ошонусу путу, анан колун бөлөк жакка бир барып ушу көрсөтсө, боло турган же болбой турганын айтса дейм да. Ошол эки мүнөтүбүз эми. Ошол балам эми. Ошону эметип отурабыз. Колуну көрсөтүп көрдүңүздөрбү врачтарга? Жок, эмеге Кыргызстандыкына көрсөтсөк, муну чет жакка барып эме кылыш керек. Биз биле албайбыз, бул качан өзүнө келет билбейбиз деп койду да. Ошентип койду, көрсөттүк бул жерде врачтарга, нейрологияларга. Могу бутуну Кыргызстанда эле операция кылышат экен? Кыргызстанда эле кылат, муну Сабырбек кылат эми Кудай калса. Эми адеп 4 жолу, мурунку эмеси менен 5 жолу операция болду да. 5 жолу быйыл анан ушул эме карайлык болсо күздө барайлык, кеч күз. Суукта барбасак болбойт да операцияга. Деп ошону күтүп отурабыз. Азыр кызыңыз 29 жашында ошол кырсыкка учураган экен да, ошого чейин турмуш курду эле. Бул турмуш курган, турмушу келишпей үйдө болчу да. Анан бир Капыстан эле Жалал Абадка бара калып, жээниникине. Ошол жерде магазинге, содага эмеге чыга калып эле, магазинге чыгып эле сода кылып, жолдун трассанын чекесинен уруп кетип атпайбы? Жолдун ортосуна уруп кетсең, андай капа болбойт элем. Четтеги обгон кылып келет 3 машина. Ошонун бир машинасы жолдон чыгып кетет да, бузду уруп кетет да, телефондо бул карабайт да, арттан карап турганда, артынан келип уруп кетет да, уруп кеткенде бир 10 метрче ыргыйт экен. Бул ыргып барып түшүп, кайта келип капотко келип жармашып, бул ой нөл болчу балам. Бунун путтарына дагы тартышып турбайбы? Эми Кудай таалам эме кылса керек эми. Бунун азабын аябай тарттым балам мен. Сүйрөп жалгызбай болуп жаман тарттым айрыкчачы. Бул ооруну баккан оору эмес, ооруну баккан касал болуп калат экенсиң балам. Кыйын азапты мен тарттым. Ал эми Аллага ыраазы менен ушунча кылып тикелеп алдым. Ошол балам эми. Мүмкүн болсо колуңузду, бутуңузду көрсөтө аласызбы? Көрсөт. Мына колумда. Колум мындай балам мына. Ичке бол мына. Мындан мынягы иштейт. Мындан мынягы иштебей калган да мына. Сезбейт ич нерсени? Жок, сезбейт эч. Мындай чыгымчысаңа, мындай кесип салсаңа сезбейт. Мына путу, мына ушул ири да, мына. Ушуну мындай түздөш керек да, мындай түздөп операция кылабыз деген. Мурун мыналарга 4 жол тамыр булады. Тамыр жалаң эле тамыр. Мына арттары жана мындай эле. Бунун путу мындай, оң путу мынтип калган, такыр эле мындай нервтенчи тика болупчу. Ошо мындай жатпайт болчу. Мен аны көрүп, кыйкырып ыйлап, бир кол иштебей калса, бир буту ушундай болуп калса, кандай жашоо болот? Эми Кудайга шүгүр, ошонун дагы эми калганын тегиздеп беребиз дешкен врачтар. Ошол анан адеп наркоз жей бердим да, анан доходом жок болгон үчүн майли деп эметип калдым эле да. Быйыл кеч күз барайлык эми деп кала бергенбиз. Эгер сиздин Кудай буйруса ошо бутуңуз жакшы, колуңуз жакшы болуп кеткенден кийин кандай пландарыңыз бар? Турмуш курам деген ойлор барбы? Менде ilk ошо иштем келет, Москва барып, Чечекке барып. Турмуш кургум келет. Балалы болсо келет. Балалы болгум келет. Кудайым эми эл жакшы көз түгүрсө көл болот дегендей, ошол кызды көрүп жардам бергилери келген адамдар, кайрымдуу инсандар болсо, ошолор көрүп турса кайрылышар деп үмүт кылам. Ошол.
Азыр ошол бутуна операция жасаш керек экен, канча акча каражат керек экен билесизби аны? Эми ушул 100 орточо менен эми 100дөн ашып кетет да балам. Сомдо Сомдон эми. 100 000 сом. Ооба. Ошондой керек өзү. М, Анан муна колуна эми бере албайм, билбейм. Ал чет мамлекетке барыш үчүн ал Көп. доход чогулабы, чогулбайбы көрсөтүп, анан билиш керек, канча кетет, аны ошол жакка баргандан билиш керек да. Ошондой болуп атат эми. Ушул айрыкча ушул колу бир кол менен мындан тоголоктор деле жүрөт го, эми Кудай дуа кылдым го эми. Ошон сайын мындан жакшыраак болуп калса, өзүнүн тирилигин өзү өткөрсө, булам өзүнчө бир үй кылып, кеч болсо деле тиргилик өткөрсөбү деп ушундай үмүттөмүн да эми. Мен эмем өтүп кеткиче ушул кыз сүйрөп жүрүп ушинтип кардым балам. Аябай мен атасы канча жашында өлдү? 53-үндө өлдү. 16-17 жыл болуп калды. Ошондон бери менин 7 балам бар өзү. Баарын жайгаштырып бүткөн ушул эле жайгаша эле келе. Ушу турмушу келишпей кайкалактап жүрүп эле да. Эч кимди тоготпойт. Эми печенесине ушундай болуп калды, эмне кылайын эми? Ал дагы печене Кудай таалам жазып койгон. Ар ким сынтак берет, мисалы үчүн айтат да, тоготпой жүр ушундай болуп калды. Эми печенесин жазганы көрөт балам. Эч көрмөйүн сайын качып кутула албайт экенсиң. Ошол балам ушинтип, ушу элден ошону кайрылат элек. Ардактуу көрүүчүлөр, ушул эжеге жардам берем деген колунда бар кайдыгер эмес инсандар болсо, ошол телефон WhatsApp номерине чалып, акча которуп, жана башка ар кандай жардам берсеңиздер болот. Биздин Адыл Ак Жол YouTube каналынан алыстабаңыздар, биз менен дайым бирге болуңуздар.